саламатсыздарбы, урматтуу биздин колдонуучулар. Бул Улуттук банктын түз эфири. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Сиздер биз сүйлөшкөн тема боюнча түз эфирде өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ал эми биздин бүгүнкү темабыз бул көйгөйлүү кредиттер болсо эмне кылыш керек? Бул темада бизге түшүндүргөнү, ачып бергени ушу теманы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башкы инспектору Садабаева Талайкан Мукашевна биздин студияга келди. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Анда айтып кетейин, түз эфирде мен Асель Акматалиева алып барам, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Талайкан айым биринчи кезекте ушу токтолуп кетсек да, негизи эле ушу алгач кредиттин түрлөрү, кандай түрлөрү бар жана кредит алууда эмне үчүн кайдан ошо кыйынчылыктар келип чыгат да кредит алуу боюнча? Кредит алуу бул өтө жоопкерчиликтүү чечим деп айтсак болот. Кредиттин көйгөй чыкпаш үчүн алдын ала бир топ ойлонуп, жоопкерчиликтүүлүк менен чечим кабыл алсак, анда көйгөйлөрдүн да чечилиши жеңил болот, жана көйгөйлөрдү жаратпай коюу дагы бул кредит алып аткан жарандын чечими деп айтсак болот. Кредитти азыр кандай шарттарда алат? Ар кандай керектөөчүлөрдүн кредити деп коебуз. Баягы пайда табыш үчүн эмес, өзүнүн бир окуу маселесин, ден соолук маселесин же керектүү бир кызматтарды алыш үчүн кредит алат биздин жарандар, же керектүү буюмду сатып алыш үчүн кредит алып атат. Ошондой эле пайда көрүү үчүн да атайын кредиттин түрлөрү бар. Бизнес кылам деп, жеке ишкерлик кылам деп, ишкерликти жаңы товар алыш үчүн же жаңы оборудование алыш үчүн, жер айдатуу үчүн, мисалы, мал алыш үчүн кредиттин түрү көп. Ошого жараша шарттары дагы ар кандай. Биз бүгүн жалпы бир тартиптерге, жалпы маселелерге токтолуп кетсек болот. Кредит алып атканда эмнеге көңүл бурсак болот, эмне үчүн кредиттик келишимди окуш керек, эмне үчүн мыйзамдын талаптарын ар бир жаран өзү дагы билиш керек, мыйзам боюнча кандай укугу бар. Ошо кредит алып аткан финансы кредит уюму ал дагы бир жоопкерчиликтүү иш алып баруу керек. Жалаң эле кардарлар эмес, бул банктардагы. Кредит берип аткандан кийин мыйзамдын талаптары боюнча банкпы же банктык эмес финансы кредит уюмубу өзүнүн жаранына, өзүнүн керектөөчүсүнө баардык шартын толук түшүндүрүп бериш керек. Кредиттин негизи баасы канча болот, канча пайыз менен берип атат, эгер учурунда кредит төлөнбөй калса кандай шарттарда айып пулга жыгылышы мүмкүн, кредитти аткарууну камсыздоо үчүн жана поручитель деп коебуз, бирөө өзүнө милдеттеме алышы мүмкүн, же болбосо өзүнүн үй жайын күрөөгө коюп бериши мүмкүн. Кредит берип аткан финансы кредит уюму ар бир жаранга толугу менен түшүндүрүү бериш керек. Кагазга керектөөчүлөр алып аткан кредитке өзгөчө мыйзам талап коет. Кагазга финансы кредит уюму жазып бериш керек. Канча сом болот, жалпы баасы наркы канча болот, жоопкерчилик канча болот, кандай график болот, кайсы күнү канча төлөйт. Ушу чечимдерди кредитти алып аткандан мурда тактап кагазга жазып, мүмкүн болсо бир эле жерден эптеп акча алайын дебей 2-3 банктын шарттарын алып, изилдеп чыгып, жоопкерчиликтүү бир чечим кабыл алынса, анда көйгөйлөр дагы азыраак болот. Жалпылап айтсак, кредит бул деле товар. Биз башка бир буюм алып атсак, базарга барып бир көйнөк алайын десең дагы ал канча сомдун көйнөгү, каяктан чыккан, эмнеден жасалган деп сурайсың. Ошондой эле кредит бул дагы товар. Ал товарды алып аткандан кийин аны бекер бирөө акчаны бербейт. Финансы кредит уюмдары кредитти бериш үчүн алар дагы бир жерден акча алат. Ошонун ичинде банктар депозитке башка жарандардын акчасын алып, ошо акчадан кайра кредит берип атпайбы. Банктар да өз ишин аябай жоопкерчиликтүү алып барсын деп мыйзамдын өзүнчө талаптары бар.
А бүгүн биз эфирде көбүнчө баягы керектөөчүлөрүбүзгө керектүү болгон маалыматты берсек деп ойлоп атабыз. Сиздин сөзүңүздөн түшүндүк, көбүнчө кредитти бизнес ачууга чаккан болсо дагы, мисалы үчүн же баштоого, же болбосо бир кайсы бир товар керектөөчү кредит, көбүнчө ошону алышат. Анан сиздин ушул тажрыйбаңызда кайсы кредиттин түрү менен көбүрөөк кыйынчылыктар чыгат жана ошого кабылбаш үчүн кандай чараларды көрсө болот? Бизнес кредиттин баягы өзүнчө шарттары бар. Же болбосо ипотекалык кредит болсо, ипотекага алып аткан үйүң банкта күрөөдө турат, төлөй албай калсаң, ошо күрөөнү сатып, банк өзүнүн берген кредитин кайтарып алат. Ар бир кредитте кредиттик тобокелчилик деп коебуз, кредитный риск. Ал мөөнөтүнө да байланыштуу болот, кайсы валютада алып атасыз, ага дагы байланышы мүмкүн да. Бизнес кредитти доллар менен алып алсаңыз, анан доллардын курсу өйдө ылдый болсо, бул дагы риск. Банктар ошонун баарын эсептеп, өзүнүн шарттарын ачык маалымат аркылуу жарандарга беришүү бул мыйзамдын талаптары. Көбүнчө биздин бөлүмгө керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү бул жеке жактар өзүнө керектөөчү кредит алуу боюнча маселелер менен кайрылат. Баягы турмуш шарттын ар кандай жагдайларынан улам балдарын окутайын деп, же кичинекей бизнес ачып пайда көрөйүн деп кредит алат. Төлөй албай калган учурда бизге анан кайрылуулар келип түшөт. Дагы бир жагын белгилеп кетким келет. Мисал мен айтсам, мындай түшүнүктүү болот деп ойлойм. Ооба. Бир эки мисал келтирип кетейин. Бир жаран эң эле жакшы кошунасына жардам берип кредит алып атканда өзүнүн үйүн күрөөгө коюп берип коюптур. Анан бир шарт болуп кредит алган адам каза болуп калыптыр. Банк кредитти өндүрүш үчүн төлөгөн адам каза болуп калса, күрөөдө турган үйгө кайрылат. Акчасын же төлөп бер, же ошо күрөөнүн эсебинен биз карызды жабабыз деп. Жаран бизге кайрылып атат. Ушул жагына да мындай көңүл бургум келет да, что кредит эле алган адам эмес, күрөөгө үйүн коюп берген адам, же болбосо поручитель деп коебуз. Бул адам мен кредитти төлөй албай калса, мен жоопкерчилик алам деген да болот. Анан ар бир шарт макулдашылгандан кийин келишимге кол коет. Кредит келишими өзүнчө. Аны окуп чыгыш керек, жөн эле кол Күрөө коюу. келишими өзүнчө, договор поручительствого өзүнчө кол коет. Анан бир маселе чыкканда жарандарыбыз бизге кайрылат. Мага жардам бергиле, төлөй албай калдым, мен кредитти алган эмесмин, кээ бир учурларда мен кол койгон эмесмин деген да кайрылуулар болот. Ошондуктан жалпы эле кредитке байланыштуу суроолорго негизги белгилеп кетсем, бул жарандык келишим болуп эсептелет. Мамлекеттик органдар, улуттук банк анын ичинде, же башка бизде баягы прокуратурага азыр кайрылган учурлар бар, администрация президента деп кайрылган учурлар бар. Негизи кайрылуу жөнөтүш бул жарандын укугу. Сизди эч ким кайрылба деп айта албайт, сиз кайрылыңыз. Бирок негизги маселе банк менен кардар эки жак сүйлөшүп келишимге кол койду. Ошол келишимдин шарттары менен гана чечилет. Эгер мен кол койгон эмесмин, же болбосо келишимдин шарты туура эмес болуп калыптыр десе, бул маселелер эки жак бир чечимге келе албаса, анда сот органдары гана чечет. Бир гана сот чечим чыгарып бере алат. Эки жакты тең угуп, эки тарап өзүнүн документтерин алып келет, түшүнүктөрүн берет соттун отурумунда. Анан бир гана сот чечим чыгара алат. Бул жактыкы туура, бул жактыкы туура эмес деп. Биздин бөлүм керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүм. Банктарга мындай кыл кредит боюнча же мындай кылба деп айтканга укугубуз жок. Жарандык чечимге биз келише албайбыз.
Биздин негизги максатыбыз керектөөчүлөргө туура түшүндүрмө берүү. Сотко чейин эки жакты жолуктуруп, маселени чечүүгө аракет кылуу. Эгер арыз жазганды билбесеңиз, кайрылсаңыз, биз арыз жазганга жардам берелик. Эгерде түшүнбөй атсаңыз, банк менин укугумду буздубу же бузган жокпу десеңиз, арыз жазып берсеңиз болот. Мен моундай шартты алдым эле. Мыйзам талаптары банк бузуп, менин укуктарым бузулуп атат деп мен эсептейм. Ушуну текшерип бериңиздер десеңер, биз банктан баардык материалдарды алып, көз карандысыз, атайын билими бар кызматкерлер баардык документти карап чыгып, өзүбүздүн чечимибизди кат жүзүндө кайра керектөөчүлөрүбүзгө беребиз. Микрофон жакшы угулбай жатат дейт. Биз микрофондорду күйгүзгөнбүз. Андыктан сиз өзүңүздүн телефондун үнүн жогору катуу кылып кое алсаңыздар болот. Дагы мындай суроода, демек сиздин сөзүңүзгө караганда негизи эле кредит алуу убагында ошол келишимди жөндөн жөн эле кол койбой, ал деген расмий документ, эмнеге келишимге кол койсоң, үйүңү күрөөгө койсоң, демек үйүңү дагы тарттырып алышың мүмкүн, эгер бул иш оңунан чыкпай калса да. Ошого да даяр болуш керек, жөндөн жөн эле кол койбош керек экен, бул да дыкат изилдөө керек. Анан ушул бизде биринчи жолу жарандарыбыз арасында кредит алып аткан ушул жарандарга кандай кеңешиңизди бересиз? Аябай жакшы суроо. Негизгиси жаш балдар, 18-19 чыккан балдар эч нерседен ойлонбой эле кредитти алып алышат. Анан ата-энелери бизге кайрылат, баламдын же тапкан акчасы жок, кредитти төлөй албай атат, мен пенсиям менен төлөй албайм деген кайрылуулар да болот. Ошон үчүн негизги шарттар мындай да, кредитти алып атканда кандай максатта алсаңыз, ошол максатка пайдаланыш керек. Банк кредит берерде сурайт, эмне максатка кредит алып атасыңар деп. Сиз ачык айтышыңыз керек. Ал максат кредиттик келишимге жазылат. Эгерде башка бир максатты көргөзүп, ал акчаны өзүңүздүн бир керектүү болгон телефонуңузду алып же тойго коротуп койсоңуз, банк кредит берген күндөн баштап ар дайым кандай кредиттик берилген акча пайдаланып атат деп текшерүү жүргүзүп турууга милдеттүү жана укуктуу. Эгерде кредит максатсыз колдонулса, банк болгон мен акчаны кайра кайтарып бер деп талап койгонго укуктуу. Эгер шекшип калса, бул кайтара албайт деп. Ар бир жана мониторинг дейбиз, барып текшерүү болгон сайын документтер толтурулат, протокол толтурат. Эгер сатып алган буюмуңуз болсо, банк барып ошол буюмду сүрөткө тартып, акт жазып бекитет. Мынча сомдук буюмду мынча убакытка алды, кредит моундай шартта төлөнөт деп. Бул биринчи максаттуу пайдаланыш керек. Экинчи, кредит алуудан мурда өзүңүздүн канча акча табасыз, анын канчасын кредитти жабууга жумшай аласыз, ошону эсептеп чыгыш керек. Кагазды алыш керек дагы, жазыш керек. Ай сайын тапкан акчам мынча сом болду. Үй бүлөдө канча адам бар, аларга канча акча коротом. Ошонун жок дегенде эле бир 30% тапкан акчаңыздын 30%-ин бөлүп ушуга кредит алып, ушуну иштетсем болом деп бир чечимге келсеңиз, анда барып кредитти кандай кылып алам деп банктар менен сүйлөшсөңүз болот. Бир эле банктан рекламаны көрүп алып, ушу жакшы экен деп эле же болбосо онлайн алса ылдам болот экен деп алып алганда туура эмес. Колуңуздан келсе, 2-3 банкка барып, кагазга жазып алып, шарттарын карап көрүп, кандай шарт сизге туура келет, ошол боюнча банкка барып консультация алыш керек. Биз талап коюп атабыз, ар бир банкта стенды киргенде ачык жазылып туруш керек. Кандай кредиттин түрлөрү бар, кандай шартта берилет. Эгер сиз колуңузга документти алып түшүнбөгөн бир шарттарыңыз болсо, кредиттик келишимди кол кой десе эле мынтип кол коюп койбош керек. Ар бир шартын окуп көрүп, түшүнбөгөн нерсени сураш керек. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Эгер мен төлөй албай калсам, мисалы,
айып пулду ал кайсы акчага санайт, мен төлөбөй турган бөлүмгөбү же канча процент деп ушундай суроолорду берип салыштырып көрүш керек. Эгерде банкты тандап, бүт шартын көрүп, анан кредит алам деп сиз барып, кредиттик келишимди алгандан кийин үйүңүзгө барып 3 күн аны окуп, таанышып, акылдашып көрсөңүз болот. Анан даже кол койгондон кийин кассага барып сиз акчаны алган чакты жок мен албай эле коеюн десем деп чечимге келсеңиз, ал туура чечим. Эгерде жанагындай өзүңүз эсептеп көрүп, мен кабыл алам, кредит алам деп, анан бирок жок ушуну же албай эле койсомбу деген болсо, бул сиздин укугуңуз. Эч кандай штраф, же болбосо банк сизге бир чара көрүүгө укугу жок. Каалаган учуруңузда акча колуңузга тийгенчекти же банктык эсебиңизге түшкөнчөктү баш тартууга укугуңуз бар. Ойлонгонго, Ойлонуп, шашпай чечим кабыл алып, акчаны алган чакты жок деп койсоңуз, бул сиздин укугуңуз. Бул керектөөчүлөрдүн укугу көп. Аны керектөөчүлөр баягы кредиттик келишимде баары жазылат. Аны окубайт биздин жарандар. Мисалы, акчаны алдыңыз, бир мөөнөткө белгилеп 3 жылга, 5 жылга алдыңыз, бирок төлөп бергенге шартыңыз болуп калды. Каалаган күндө, 1 күндөн кийинби, 10 күндөн кийинби, 10 айдан кийинби, эч кандай штраф, комиссиясы жок, кайра алып келип кредитти жаап койгонго укугуңуз бар. Ушундай шарттар кредит боюнча көп, анын баары кредиттик келишимде. Көбү ошону билбеген үчүн ошон үчүн акырына чейин жүрө берет болуш керек, убагы. Болбосо акчасы болсо, алып кассага төлөп коюп кетип калат, а банк ал акчаны счетто кармап туруп, убактысы келгенде мөөнөтү менен кредитти жаба берет. А процент эсептелип атат да, кошумча сиз акча төлөп атасыз да. Ошол үчүн банкка келип ачык айтыш керек. Биздин жарандар документ менен мындай кагазды окуп, анан арыз жазып, кагаз жазганды үйрөнүшү керек да. Алып жазып коюңуз, мен моунча акчаны бүт толугу болбосо дагы ошо кредиттин эсебинен мынча сомду досрочно убакыт мөөнөтүнөн мурда төлөп атам. Муну негизги суммадан алып койгула деп жазып коюш керек. Банк аны жакшы пайдалуу кеңештерди бердиңиз. Анан ушул болбой эле ушундай кредит төлөө боюнча кыйналып калган жарандарга эмне кылыш керек биринчи кезекте, кыска мындай инструкция берип кетсеңизби? Көйгөйлөр баары бир жаралып атат. Бул аябай жооптуу займчы болсо деле ар кандай шарттардан, экономикалык шарттар же жеке үй бүлөлүк шарттардан учурунда төлөнбөй калган учурлар болот. Ал кезде эң биринчи банкка кайрылыш керек. Өзүңүздүн банкка. Жана банктын кызматкерлери сизге консультация берип атканда, же болбосо сиз кайрылганда ортомчу болуп, ортомчу издеп бирөөнө там адвокатка барып, же башка адамдарга мен жардам бер деп суранып, анан ортосунан бирөөнө акча берген бул туура эмес. Банктын кызматкерлери бекер консультация кылып, кабыл алып, болгон чечимди, мыйзамдын талаптарын ачык көрсөтүүгө милдеттүү. Анан эгерде мына биз азыр келген кардарларга мындай үйрөтөбүз да, айтабыз, банктан качпагыла. Банктан качкандын ордуна банкка барып, банктын жетекчисине, коммерциялык банктын жетекчисине арыз жазыңыз. Мени жеке кабыл алууну өтүнөм. Эгер баягы кредиттик специалисттен толук маалымат ала албайсаңыз, эгер сизди укпай атса, же болбосо түшүндүрмө бере албайса, банктын жетекчиси сизди өзүнүн бекитилген графиги болот, жеке кабыл алууга милдеттүү. График сайтта илинип турат. Ар бир банктын сайтында ушу кайрылуулар менен кандай иштеш керек боюнча тартиби, жеке кабыл алуу кайсы учурда болот, ал график. Бүт бардык банктын сайттарында бул маалымат ачык жайгашкан. Ошо кандай жардам болушу мүмкүн? Кайрылды дейли да, ошол банктын жетекчисине. Ал кандайдыр бир убакыт береби? Сиздин ошо күрөөдөгү үйдү алып алып же сотко барып сиз менен соттошуу банкка кызык эмес. Банк берген акчасын гана кайрып алганга кызыктар. Анан сиз менен сүйлөшүүгө отуруу бул банктын дагы кызыкчылыгы. Баягы убакытты коротуп, акча коротуп, кагаздан канча деген жанагы уведомление, извещение, соттук чыгымдар болот.
банктар менен сүйлөшкөндө сиз өзүңүз да даяр болушуңуз керек, өзүңүздүн чечимди сунуштап бергенге. Эгер мына бүгүн төлөй албайм десеңиз, канча убакытта төлөп бере аласыз? Мүмкүн сизди мөөнөтүн узартып, ай сайын төлөгөн төлөмдөрдү азайтып коюшу мүмкүн. Эгер банкка жана арыз жазганда керектүү документтерди бүт тиркеп берсеңиз, банк чечим кабыл алышы мүмкүн. Негизги сумманы төлөп бүткөндөн кийин айыппулду кечип коелук деген чечим кабыл алышы мүмкүн. Же болбосо көп кредиттер болсо, баарын бириктирип, башка банктан же ушул мекемеден бир кредит алып, бир график түзүп, ошо менен төлөп чыгып кетесиз. Ар бир банк көйгөй жаралгандан баштап бир иш планын иштеп чыгат. Бул биздин талаптарда жазылган. Проблема чыктыбы, бир кыйынчылык болуп атабы, бул банктын милдети. Банктын кызматкерлери керектөөчү менен кошо чогуу отуруп, план иштеп чыгыш керек. Канча убакытта, кандай кылып бул көйгөйдү чечсек болот деп. Анан таптакыр эле көйгөй чечилбейт, төлөгөнгө акчаңыз жок болсо, банк уже сотко берип койсо, ошол учурда да банк менен сүйлөшүүгө укугуңуз бар. Соттун чечими чыккан чакты тынчтык келишимин түзсөңүз болот. Банктан сот учурунда бир шартты макулдашып. Эгер күрөөңүз банкка өтүп кеткен күндө дагы кайра банкка кайрылып арыз менен өзүм сатып алайын. Жана баланска канча акчага банкка өтсө, ошо акчага кайра баалап, банк баалап, өзүнүн тартиби бар, кайра сизге сатууга мүмкүн. Ал сиз сатып алган учурга чейин арендага алып, ал үйдү кайра өзүңүз жашап турсаңыз болот. Бул чечимдерди банк керектөөчү эки жак сүйлөшүп чечет. Ал кредиттин шарты башка, ар кимдин өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү да башкача болуп атат. Ошондуктан жалпы маалыматты мен берип атам. Ал эми менин кредитим боюнча ушундай консультация керек десе, анда биздин керектөөчүлөр укугун коргоо бөлүмүнө кайрылсаңыз, биз сиздин документтерди карап чыгып, болгон кеңешти берүүгө даярбыз. Демек, кандай гана кырдаал түзүлбөсө сүйлөшүүдөн качпаш керек экен, э? Акыркы суроо, кредиттик тарых деген түшүнүккө токтоло кетсеңиз, ал эмне үчүн зарыл, кыскача айтып кетесизби? Ар бир кредит алып төлөбөй калган маалыматыңыз сиздин кредиттик тарыхка жазылып калат. Кредиттик тарыхыңызды карап туруп, банктар мындан аркы чечимдерин кабыл алууга жардам бериши мүмкүн. Же бул жакшы убагында төлөгөн кредит экен, бир жолу көйгөй жаралып калыптыр, жардам берели деп чечим кабыл алат. Же болбосо бир кредитти алып, аны жаба албай эле кайра экинчи кредит алып, анан үчүнчү кредит алып, башка кредитти жаап, бул адам төлөгөнгө шарты жок болуп калыптыр деп бир маалымат алат. Ошондуктан кредиттик тарыхты ар дайым таза алып жүрүүгө аракет кылыш керек. Эгерде кредиттик тарыхыңыз бузулуп калса, бир кредит алып, аны жаба албай калсаңыз, аны акырындан кайра оңдоого аракет кылыш керек. Астан кредит алыңыз, кичинекейден 10 000 сом, 20 000 сомдон алып, убагында жаап, эртерээк жаап, кайра ошол эле бул автоматтык түрдө жазыла берчү маалымат. Анда кийин башка банкка кайрылганда сиз арызыңызга көргөзөсүз. Моундай көйгөй болгон, көйгөйүмдү чечип, азыр жакшынакай иштеп атам деп банкка кайрылганга сизге жеңил болот. Жакшы. Абдан бизге, биздин көрүүчүлөр үчүн абдан пайдалуу маалымат менен бөлүштүңүз. Анда биздин убактыбыз кичине тар экен. Биз өзүбүздүн маегибизди расмий тилде уланталы. Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы продолжаем нашу беседу уже на официальном языке. И с нами главный инспектор отдела по защите прав потребителей Национального банка Садабаева Талайкан Мукашевна. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас тема «Что делать, если кредит проблемный?». И для начала первый вопрос. Какие вообще виды существуют кредитов и откуда берутся проблемные кредиты? Хочу сразу отметить, что кредит – это товар. И когда вы получаете кредит, надо понимать, что этот кредит вам бесплатно просто так не дается. Это денежные средства, которые финансово-кредитные организации, банки или небанковские кредитные учреждения тоже у кого-то взяли взаймы, либо это депозиты других граждан. И банк
приняв решение выдать вам кредит, он берет на себя все кредитные риски. То есть риск возврата денежных средств, он лежит на коммерческом банке. Поэтому перед тем, как выдать кредит, есть требования закона, что банки должны подойти к этому ответственно, банки должны убедиться, что потребитель полностью понимает свои права, обязанности и ответственность по этому кредиту. Но сегодня мы хотим сказать о правах потребителей, да? Как избежать проблем, что такое проблемный кредит. И вот тут я хочу отметить, чтобы не было проблем с погашением кредита, надо очень внимательно читать документы при принятии решения о том, что вы хотите получить кредит. Для чего вы хотите этот кредит получить? То есть в первую очередь надо написать и сообщить об этом банку. Это пишется в кредитном договоре, цель кредита. Для чего вы хотите получить кредит? Это может быть потребительский кредит для каких-то личных нужд, для обучения есть у нас кредиты, для, возможно, вы там в путешествие там хотите поехать, отдохнуть хотите поехать. Это все потребительский кредит. Но помимо этого есть у нас еще и ипотечные кредиты, есть кредиты на как бы бизнес, который выдается индивидуальным предпринимателям для того, чтобы они начали свое дело или увеличили свой товарооборот, или на покупку оборудования. Форм кредита очень много. И каждый из этих кредитов имеет свои особенности. Когда вы хотите получить кредит, надо обратиться в тот банк или там, в микрокредитную организацию, где вы хотите взять кредит, и ознакомиться со всеми условиями. Получается, вот этот договор, пункты многочисленные, это не просто так пишется, это прям надо действительно читать, понимать, подходит ли мне это или не подходит, или действительно, как вы говорите, выбрать под другое, да, если там хочешь в путешествие, а берешь там на обучение, тоже как бы, да, вот не смешивать. Если да, банк такие... выявит, что вы используете не по целевому назначению полученный кредит, банк вправе потребовать у вас погашение досрочно всей суммы кредита. Это право банков. Так же, как и право выдачи кредита, это право банков. К нам иногда обращаются с заявлениями, говорят, у меня там много-много разных кредитов, я прошу помочь, пусть мне выдадут один большой кредит под маленькие проценты. И тут вот я хочу отметить самое главное, что отношения между банком и клиентом – это гражданско-правовые отношения. И никто не может без законных оснований заходить в это отношение и говорить, этому выдайте кредит, этому даже национальный банк, да? Проценты, ни национальный банк, ни государственные органы. Все вопросы, которые возникают из кредитного договора, а также из договора залога, из договора поручительства, все, что связано с кредитом, они решаются путем переговоров между сторонами. Но если две стороны не могут прийти к какому-то соглашению, то только в суд. Только суд может поставить точку и сказать, со всеми материалами стороны идут, и суд решит, вот это правильно или вот это вот правильно. В идеале, конечно, каждый человек, который берет кредит, он должен обдумывать, рассчитывать, как он будет погашать долг. Но случаи бывают, да, разные, да, и трудные ситуации. И все-таки, если человек попал, да, вот именно у него проблемный кредит, и какие шаги, что он должен сделать, инструкцию можно будет от вас? С момента, когда банк выдал кредит, он будет вести постоянный мониторинг за своевременным погашением кредита. Ежемесячно в установленные оговоренные даты вы должны вносить платежи по кредиту. Если вы начинаете не платить вовремя, если вы избегаете звонков от сотрудника банка или там возможности там, попыток лично с вами встретиться, это уже сигнал для банка, что этот кредит начинает быть проблемным. И в этом случае сотрудники банка, как правило, с выездом на место составляют документы, проводят мониторинг на месте. Если видно, что возникли проблемы с погашением, банк обязан
обязан вместе с клиентом своим сесть и разработать план мероприятий, как выйти из этой ситуации. Вы письменно можете обратиться в банк с заявлением, и это будет правильно. Не избегать банка или банковских сотрудников. Мы, как вот к нашим заявителям, мы наоборот их учим, что не надо убегать, мы заставляем, вы напишите заявление, я прошу принять, записать меня на личный прием к руководству банка. Если у вас на уровне специалистов не получается, нет понимания, если вам не дают полную консультацию, если вы считаете, что ваши права нарушены, вы должны обязательно в письменном виде писать заявление. Пишите заявление руководству банка, предлагайте свои решения. Как вы видите выход из этой ситуации? Может быть, вам нужно время, может, вам нужно, в зависимости от обстоятельств, да, вы можете погасить, например, основную сумму кредита, а банк скажет, действительно, ему тяжело, штрафные санкции я могу простить. Это все зависит от того, как вы напишете заявление, какие документы вы приложите. Конечно, есть заявители, которые говорят, ну нет, и все, что я могу сделать. Есть и такие заявители. Но мы рекомендуем, вы напишите заявление, вы попросите, но совсем, если не можете, кредитные каникулы можете попросить. То есть тот период, когда вы не будете оплачивать, а деньги будете тратить на восстановление своего бизнеса. И, возможно, через 3 месяца, через полгода вы сможете по чуть-чуть платить. Не надо искать посредников. Когда человеку тяжело, он пытается найти хоть какую-то зацепку, да? Особенно сотрудники банков не имеют права у вас за какие-то услуги брать дополнительные денежные средства. Они обязаны вас выслушать, они обязаны у вас принять письменное заявление, вынести вопрос на рассмотрение кредитного комитета и предлагать какие-то пути решения проблем. Вот очень полезные советы, я думаю, у нас тоже среди подписчиков много именно, которые обращаются с проблемными кредитами. И вот все-таки еще другие, да, какие еще есть золотые правила для заемщика, плюс для людей, которые в первый раз хотят взять кредит. Если вы хотите получить кредит, пожалуйста, в первую очередь подумайте о цели, для чего вам этот кредит нужен. Если вы решили, что вам этот кредит непременно надо получить, надо сесть и сделать финансовый расчет, финансовый анализ свой, собственный, то есть посчитать, сколько вы получаете доход в месяц, сколько вы тратите на себя и на содержание своей семьи. И если у вас хотя бы 30% есть свободных денег, которые вы готовы потратить на погашение кредита, то да, вы можете принять решение, но без кредита сейчас действительно очень сложно. Очень многие наши граждане получают кредиты на разные цели, поэтому надо очень внимательно проводить свой финансовый анализ. И только взвешенные и ответственные решения надо принимать, понимая, что вам придется платить за этот кредит. Также, наверное, нельзя выбирать, да, может быть, там есть разные проценты, может, разные банки, какие-то услуги тоже нужно сравнивать, не сразу вот по рекламе, как вы на Кыргызстане. Обязательно. Перед тем, как получить кредит, мы всем рекомендуем, надо взять бумажку, надо взять ручку, написать банк 1, банк 2, банк 3, выписать сумму, срок, проценты, общая стоимость кредита, штрафные санкции. Если вы не погашаете кредит, банк будет начислять пени, штрафы. Это все надо выписать и посчитать, и только потом принимать решение. Спасибо. У нас есть вопрос на кыргызском языке, и просим на кыргызском языке, да, ответить. Айбек Бирбаев, кредитти убакыттан мурда жапканга комиссия алынабы банк тараптан? Мен айтып кеткем, да бир жолу кайталап кетейин. Эгер убактысынан мөөнөтүнөн мурда төлөйм десеңиз, банктар комиссия албайт. Сиздин укугуңуз бар. Каалаган күндө, каалаган учурда толугу менен келип төлөйсүзбү же бир бөлүгүн төлөйсүзбү, бул сиздин укугуңуз. Эгерде сиз ошондой бир мыйзам бузуу менен
жолугуп калсаңыз мындай ушундай туура эмес болуп калса, укугуңуз бузулуп атса, арыз жазыңыз улуттук банкка. Биз банктан маалыматты тактап жардам беребиз. Банктар эч комиссия алууга укугу жок. Бирок ушу можете вот эту идею тоже на русском тоже, да, повторить? Каждый клиент, который оформил кредит, может обратиться в свой банк с правом о досрочном погашении кредита. За это банки не могут взимать какие-то комиссии или дополнительные платежи. Если вы столкнулись с такой ситуацией, когда вы хотите погасить кредит, а банки с вас или сотрудники банка ставят какие-то другие условия, пожалуйста, напишите жалобу в Национальный банк, в отдел по защите прав потребителей. Вы можете позвонить, наши номера указаны на сайте Национального банка. Мы готовы разобраться и принять соответствующие меры. Причем вот тут мне хочется как бы еще раз подчеркнуть, что после подписания кредитного договора до момента получения кредитных средств клиент имеет право отказаться от кредита. Если вы еще не получили деньги, не получили товар, вот товар в рассрочку сейчас же тоже много у нас покупают, да, с банками заключают договор, то у клиента есть право отказаться от кредита. И много таких прав, которые пишут именно это требование Национального банка, минимальные требования, что должно быть написано в кредитных договорах. У вас всегда есть экземпляр своего договора, и эти все правила написаны в кредитном договоре. Если у вас возникают проблемы, вы прочитайте свой договор, там и про досрочное погашение, и про замену залога, когда это можно. Есть правила, можно обратиться с заявлением о замене залога, если определенная часть кредита уже погашена. И многие другие права потребителей, они указаны в кредитных договорах. И получается, банковские сотрудники тоже должны о правах заемщиков говорить? Не только говорить, мы обязываем их написать это все, развесить на информационных стендах, и плюс в соответствии с нашими требованиями в каждом банке назначены ответственные сотрудники по работе с обращениями. Если вам необходимо обратиться в банк, возникла такая необходимость, но вы не знаете даже, как написать, вы имеете право прийти в банк, потребовать ответственное лицо, и он обязан вам помочь правильно написать ваше заявление, зарегистрировать. И, соответственно, в установленные законом сроки дать вам письменный ответ на ваше заявление. Электронные обращения точно так же регистрируются как обращение на бумажном носителе. Сейчас очень много обращений мы поступаем через государственный портал Түндүк. Это очень удобно. Что-то вам непонятно, открываете Түндүк, пишете государственный орган, в том числе и Национальный банк, мы получаем ваше обращение и вам подготовим письменный ответ, направим вам на электронную почту. Даже не надо выходить из дома. Все отлично. Это тоже полезная информация. И последний вопрос, Талайкан Мукашевна, по поводу кредитной истории. Тоже очень много подписчиков пишут. Вообще, что это такое и для чего он нужен? Кредитная история – это вся информация о том, какой вы ответственный заемщик. С момента, когда вы получили кредит, вся информация хранится в автоматизированной системе в кредитном бюро. И эта история помогает вам, во-первых, вести переговоры с банком о более выгодных условиях кредитования. Все вопросы по кредиту принимаются самостоятельно коммерческими банками. У них есть совет директоров, они утверждают кредитную политику, руководствуясь минимальными требованиями, которые мы выставили, и руководствуясь Гражданским кодексом Кыргызской Республики. Поэтому, если вдруг у вас возникают просрочки по разным причинам, у нас тема все-таки о проблемных кредитах, надо иметь в виду, что вся эта информация тоже вносится в вашу кредитную историю. И когда вы обратитесь за получением кредита, банк обязан проверить вашу кредитную историю, и он увидит, то ли вы ответственный заемщик, который
по целевому назначению использовал кредитные деньги и вовремя оплачивал, то ли вы брали несколько кредитов, чтобы погасить другой кредит и оказались в долговой яме, это все видно из вашей кредитной истории. Но почистить его тоже можно, да? Исправлять, физически прийти, переписать его нельзя, это все-таки автоматизированная база, но надо потихоньку брать небольшие суммы кредитов, вовремя их оплачивать и показывать, что трудности, да, они были, они уже остались позади, теперь вы ответственный заемщик, который провел финансовый анализ своих доходов и имеет возможность вовремя оплачивать свои кредитные обязательства. Талакан Мукашевна, мы благодарим вас за то, что вы уделили время, несмотря на вашу загруженность, очень много обращений, да? Ну а мы с вами прощаемся, уважаемые наши подписчики, мы обязательно сохраним этот очень полезный эфир для наших подписчиков, для наших заемщиков. Ну, мы прощаемся с вами, всего доброго. До свидания.